Адамды өлгөндөн соң мыкты дейбиз. Аттиңай ажал кайдан чыкты дейбиз. Жараткан кайра тирилт жарым саатка жалбарган үнүбүздү укчу дейбиз. Жаныбызда жүргөндө карадыкпы, жан эле бул кандай деп бааладыкпы? Жан дүйнөсүн жабыркай күттү балким, жартооз жакшы сөзгө жарадыкпы? Акылдуу болбочу сен дебегиле, адамды аяры сактап жебегиле. Ааламдан көз өткөндөр артка кайтпайт, алтындан эстеликтин керегине. Калтырбай көңүлдөрдү тирүү кезде, кадырлашып жашасак колдон келсе, жакшы сөздү эмнеге аяйбыз биз, жараткан сүйлөгөнгө жөндөн берсе. Карачы, канча күнүң артта калды, байлыктан бактылуулук кимдер тапты, күнүмдүк көр окатка азгырылып, канчасы ыйманы жок көргө жатты. Алданба убактылуу өмүрүңө, жашооңду байлап алба жүрөгүңө, унутуп конок болуп келгениңди дүйнөнө салып алба түнөгүңө. Эстече, бугуң батпай ыйлаганың, жан дүйнөң ыйманы жок кыйналганын. Бул дүйнө кенен болуп турса дагы, кысылып эч жерине батпаганың. Жашоонун аягына кимдир жетет, өмүрүң суудай болуп агып кетет. Түшүнүп ыйман жолун тапкан болсоң, ыйманың эки дүйнө пайда берет. Жаштыгың кайрылбастан артта калат, сулуулук бырыш болуп каарып барат. Түшүнүп жаратканды таанып алсаң, жан дүйнөң бактылуулук жолун табат. Бул компот ичип өз колум менен жасагандар мунун баары. Ошондой эле болсун. Сүйүнгөнүмөн да доктор сылап Азамат менин багыма Азамат келип. Биз ушу крановщикти пикартан чогултуп, колубуздан келишинче чогултуп келдик. Водитель шопурлар бардыгы. Аллах мээнетин беретин, шубасына беретин. Ого салат. Шейшет. Сүйүнүңө сен андан көрө. Биз сиздин бир тууганыңыз катары, биз бир тууганбыз. Буюрса дайыма сиздин жаныңыздабыз. Айтылган, алтышко, моңалар сага алтыным, келчи жана. Молодец, айтылган. Мону сен кийип, биякта дагы баштыкта бүт немелер бар, балам? Бул апаңдын астын жаңылып неме кылып турасың. Могу дастаркон, полотенце, могу жакта кийим кечектер. Кызым, монда неме кылгын, алтышка? Жакын эле турат, мына жерде турат. Келип турабыз, эл сиз менен. Мына биз турабыз, сиз кайгырбаңыз, капаланбаңыз. Буюрса эже. Мына биз бүгүнкү күндө ушундай демилген алып чыгып атпайлыбы? Мына бул кайрымдуу бол фонду деп негиздегенибиздин да ушу башкы максаттарын дайыма айтып келебиз. Анан ушул көрүп туруп кайдыгер карабастан мынакей бүгүнкү күндө бир туугандай болуп бир үйдө чогулуп атабыз. Биз сиздин бир тууган эниңиз катары биз сиздин дайыма жаныңыздабыз, Кудай буйрса. Эмне деп айтып сүйлөрүмдү билбей калдым. Жок, буйрса бар жакшы болот. Сүйлөрүмдү билбей калдым. Бизге ушундай мүмкүнчүлүктөрдү Кудай бизге берди. Кудайга ыраазы, баарыңарга бир Алла ыраазы болсун. Кудай гана ыраазы болсо, биз эмнебиз, бир бенде экенбиз да. Биз эмне? Сиз кыжалат болбоңуз, ыйлабаңыз. Буйрса бар жакшы болот. Биз эже, биз мындан мурун да барчык да, мисалы Асыл эжеге, энебизге барабыз. Мына азыркы 82 жаштагы энекебизге барып, ой энеке, Кудай буйрса сиздин үстүңүзгө эмне кылышыбыз керек десек, үстүңүзгө үй тургузсаңар болор эле деди. Энекенин айтканда мына 13 күн болду. Бүгүн крышасы жабылып атат. Баягы. Кудай буйрса. Неме жакта, Кордой жакта. Эми мына азыр бул жакта Рахат эжекенин үйү мынакей бүгүн бул бир туугандарыбызга бүгүн алып барып түшүрүп берип, анткени бир туугандар бар, биз ынтымагыбыз бар, биз күчтүүбүз. Кудай буйрса көп нерсени аракет кылабыз. Анан мына монтип Сбербанктан дагы бизге жөнөткөн мекендештерибиз бар. Россиядан, бүт аймактардан. Анан энеке бүгүнкү күндө эжеке, бүгүн ушул маселени растап турайлы. Кудай буйрса, айтылганды жалгыз атпайбыз. Анан жок, мындан дагы азыр биз жумуштарыбыз бүтсө, анан дагы мындай өтөбүз. Кудай буйрса, жакшынакай энеке күчкө. Көзөтүп калды. Анан Аллах
Kudayım şifasın bersin. Mına ушундай балдарыбыздан көп боло берсин. Дегеле оорудум дебеңиз. Бизде азыр бүгүнкү күндө байланышта балалуу боло албай жүргөн бир туугандар бар. Ошол энекенин батасын алайынчы деген, зарыгып күткөн, Кудайдан үмүтү чоң. Анан ушул жакшылык кылып бата алсам ошол оюм орундалабы деген да мекендештерибиз бар. Ошол акчасы болуп туруп дарыланып аяк албай жүргөндөр бар. Же болбосо ушул кыйынчылык бир өздөрү кыйнап атса деле ушул кол сунуп бата алайынчы дегендер бар. Ошого бир батаңызды берип коңуз эке. Айдан аман болсун, жылдан эсен болсун, балалуу болгондор ушул жыл эгистек эркек уулду болсун, баштарына баш кошулсун, жамандын айтканы келбейт, өрүгүнө келет. Бир алданын кулагына угулсунчу. Силерге чоң рахмат. Дүйнөдө эмне жакшылык болуш баарыңарга тилейм. Силер бар, мен бар экенмин. Мен ушул тилегиңе айтканыңыз келсе Кудай кабыл кылсын. Аллах берген рызкынын акысын да берели. Зекет менен садакада береке бар себеби муктаж болгон адамдардын кемчилигин толуктап, жардам берип, биргелешип көйгөйүнү чечели. Соода кылсак алдабайлы, таразадан башкадан, шайтан дагы өз ишини алдамайдан баштаган. Үй бүлөңө балдарыңа арам оокат бергенден андан көрө өлгөн жакшы, даам татпай ачкадан. Билесиңби арам оокат канга сиңип кетерин, бир күн келип өз башыңды байкатпастан кесерин. Ансыз деле тагдырыңа канча рызкы жазылган. Аллах аны көрүп турат, арам адал экенин. Баарынан да эң жаманы жетимдин акын жебегин, жепкөн соң да өзүң эч нерсе эмес дебегин. Арабызда жашап жүрөт жан кейткен адамдар, ун сураган кайырчыга берет экен кебегин. Кээ бир кедей жебегенди көп байлардын эти жейт, алсыздардын башын сылап күнөөлөрүн кичирейт. Бир жетимдин жашы агып башы жерге ийилсе, билесиңби асмандагы Аллахтын аршы титирейт. Кантсе дагы жараткандын ыраазылыгын табалы, муктаждарга жардам берип Кудайга да жагалы. Баарыбызды күтүп турган муздак болгон кабырга барсак дагы тоодой болгон сооп менен баралы. Балким бир күн дүйнөнүн түбүнө да жетебиз, болушунча көз болуп элге жарк-журк этебиз. Бирок ойлон, эй бир тууган бара турган мүрзөгө, эгер болсо жакшы амал сооп алып кетебиз. Сооп иштер кылбасакчы, кабырга кантип барабыз? Пайгамбардын шафаатынан не деп сурап алабыз? Бир сүннөткө амал кылбай өтүп кетсек дүйнөдөн кыяматка чейин көрдү, кантип чыдап жатабыз? Болушунча оңго баскын, сол жагыңа караба. Адамдарды бай кедей деп эки бөлүп санаба. Душманыңа барсаң дагы күлүп барып күлүп кайт. Анткени бул динибизде жылмоюу да садака.